Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Рафаэль Физиевдин билдирүүсүнөн кийин Валентина Шевченко көңүл жылытарлык пост жарыялады. UFC уюмунун чемпиону Валентина Шевченко өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына Кыргыз өлкөсүнүн желеги жана чемпиондук куру менен түшкөн сүрөтүн жарыялады. Валентина Шевченко сүрөттүн алдына Кыргыз өлкөсүнүн желегин жана жүрөкчө быйтыкчасынан гана калтырып, башка эч кандай билдирүү жазып калтырган жок. Рафаэль Физиев 14-октябрда мындан ары беттештерге Кыргыз өлкөсүнүн желеги астында чыкпаарын, өлкөдөн көчүп кетери тууралуу кайрылуу жасаган. Эмилбек Каптагаев: тойдо тиги жүрөт, бул жүрөт деп сенсация кылуу натура кыргыздар үчүн. Мындай пикирин саясатчы Эмилбек Каптагаев өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Тойдо же Куран окуткан жерде тиги жүрөт, бул жүрөт деп сенсация кылуу натура кыргыздар үчүн. Мен муну генерал Ташиев менен мурдагы бажы кызматкери Матраимовдун бир тойдо болгондон кыйкым издеп, мамлекеттик саясий маселелерине байлап чуу чыгаруудан улам жазып жатам. Жер тамырынан эл тамыры көп дейт элибиз. Кайсы бир тойго же Куран окутуп ата кылган жерге бара жатканда кимдер менен чогуу болуп кала турганыңды болжоп болбойт. Кечели кызыл чеке болуп тирешип жаткан кишиң менен ал жерде жолугуп, атүгүл бир табакташ болуп калууң дагы ажеп эмес. Спаалык кылып чакырган адамдардын кадыры үчүн келген башка адамдарды сыйлап чогуу отурууга туура келет. Тиги бар турбайбы, бул бар турбайбы деп тескери бурулуп басып кете албайсың. Бул дагы биздин улуттук менталитет менен маданиятыбыздын бир жагы, деп жазган саясатчы Каптагаев. Эске сала кетсек, Али Токтакунов Райымбек Матраимов менен УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин бир тойда отурганы тууралуу өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жазып чыккан. Фарм мафия. УКМК мурдагы министрдин тууганын кармады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы саламаттыкты сактоо министринин туугандарынын бири СЖК аттуу жаранды кармады. Бул туурасында аталган комитеттин маалымат кызматынан кабарлашты. Анда саламаттыкты сактоо министрлигиндеги кызмат адамдарынын дары-дармек менен иш алып барган компаниялардын коррупция боюнча кошумча фактылары табылгандыгы айтылган. Мурдагы саламаттык сактоо министринин туугандарынын бири СЖК дары-дармек менен камсыздоо департаментинде дары-дармектерди каттоо жана кайра каттоону мыйзамсыз тездетүү максатында министрликтин кызмат адамдарына пара берүү жолу менен фармацевтикалык компаниялардын кызыкчылыктарын колдогондугу жөнүндө далилдер алынды деп айтылган маалыматта. 1-май райондук соту СЖК аттуу жарандын баш коргоо чарасын карап, УКМКнын тергөө абагына тергөө бүткүчө киргизди. Буга чейин УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиев Кыргызстанда фармакологиялык мафия бар экендигин айткан. Анын билдиргенине караганда, мафиянын аракетинен улам өлкөдө дарылар 3-10 эсе кымбат турат. Эльвира Сурабалдиева: мен бул шайлоого катышуудан баш тарттым. Жаңы парламентте айымдардын орду кандай болот? Өткөн жылкы шайлоого нааразычылык билдирген активдүү кыздардан сиз болдуңуз. Бул жылы кайталанбайбы? Мен 28 ноябрда боло турган шайлоого катышпайм. Жеке чечим кабыл алгам. Аны социалдык тармактарга азын-оолак жарыяладым. Себептери 120 депутаттан 90го чейин кыскартып, парламентте болжолдуу эмес санап келгенде 13, максимум 15 айымдай келе алат экен. Бул абдан чектелген сан. Айымдардын саны аз болгондуктан жаңы жүздөр келсе болмок. Аларга деле келүүгө мүмкүнчүлүк берүү керек. Азыркы система боюнча партиялык бир мандаттуудагы система иштейт. Эл азыр округдан чыккан бир мандаттуу кандидатты да партиянын ичинен да тизмени карап, талапкерлердин ордуна карабастан өзүнө жаккан, тааныган же билген, баалаган адамдарына добуш берип, ачык айкын шайлоо өтөт. Эл ошол шайлоо күнү зерикпей, менин добушумдан көп нерсе чечилет деп барса, округдардан партиялар ичинен дагы татыктуу адамдарды алып келсе болот. Буга мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Кайдыгер болбой шайлоо боло турган күнү 28 ноябрда 5 жылда бир жолу келе турган бийликти тандап алуу процесси келип жатат. Бул мүмкүнчүлүктү жарандарыбыз өзү чечет. Булак Азия Ньюс. Экс-президентти колдоого митингге 50 000 адам чыкты. Тбилисиде Грузиянын камактагы экс-президенти Михаил Саакашвилини колдоо митингине 50 000 адам катышты. Алар аны бошотууну талап кылышууда. Бул Грузияда 2012 жылдан берки эң ийри нааразычылык акциясы экенин дүйнөдөгү нааразычылыктар телеграм каналы жазды. Акцияны Саакашвили өзү негиздеген оппозициялык бириккен улуттук кыймыл партиясы уюштурду. Митинг тынч өтүп жатат. 1-октябрда Саакашвили 8 жылдан бери биринчи жолу Грузияга кайтып келген. Ошол эле күнү аны кармалып Рустави шаарындагы түрмөгө жөнөтүлгөн. Марлен Маматалиевдин Дастан Бекешевка кеңеш. Дастан иним, Акылбек Жапаровдун сага жасаган жакшылыктарын унутпа.
13-октябрда Жогорку кеңештин жыйынында Дастан Бекешев министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго кайрылып, сиздин талапкерлигиңизди албетте колдойм. Кезинде сиздин колдооңуз менен депутаттыкка келдим. Сиз менен көп иштешкем. Абдан акылдуу идеяларга байсыз. Ачык айтканда сиз иштегенди билесиз, бирок акылсыз идеяларыңыз дагы көп. Мен аларды колдой албайм деген. Депутат Марлен Маматалиев Дастан Бекешев өзүнө да Акылбек Жапаровго да көп тийишерин айтты. Дастан иним, кыргызда ичкен кудугуңа түкүрбө деген жакшы сөз бар. Өзүң айтканда 2007-жылы Акылбек Усенбекович менен министрликке келгенибизде кандай иштеп өнүктүргөнүбүздү жакшы билесиң. Ошондо ал киши атайын сен үчүн сени жакшы айлык алсын деп болбогон бир бөлүмдү ачып берген. Айтпайын дегем, өзүң айттырып жатасың. Андан тышкары 2010-жылы бир аксакалды кетирип, анын ордуна алдыңкы сапка коюп, ал себепчи болуп депутат болдуң. Сен анын жакшылыктарын унутпашың керек деди. Ооба, баары эсимде, унутпайм. Ошол үчүн колдоп жатам, колдойм, бирок кээ бир мыйзам долбоорлорун колдобой турганымды айтып жатам. Катуу сөз айткан болсом кечирип койгула, деди Маматалиевге Дастан Бекешев. Орусия АКШ менен Түндүк Кореяны элдешүүгө чакырды. Орусия АКШ менен Түндүк Кореянын ортосундагы диалогду калыбына келтирүүгө, ошондой эле Пхеньян менен Сеулдун мамилесин жакшыртууга салым кошуп алат. Бул тууралуу Корея Республикасынын Тынчтык жана коопсуздук боюнча атайын өкүлү Но Гю Док билдирди деп маалымдайт ТАСС. Ал Корей жарым аралындагы тынчтык процесси азыр токтотулганын баса белгиледи. Диалог тез арада кайра жандандырылышы керек жана бул иште Орусиянын ролу өтө маанилүү. Биз Москвадан мурункудай конструктивдүү ролду ойношун суранабыз, деди дипломат. Кошумчалай кетсек, Сеул жарым аралдагы аскердик чыңалуунун азайышына үмүт артууда. Түштүк Кореянын аскерлери бардык байланыш линияларын калыбына келтирүү буга салым кошот деп эсептешет. 2020-жылдын жайында Түндүк Корея Корея Республикасы менен бардык байланыш линияларын жаап салган. Андан кийин эки өлкөнүн мамилесинин курчушуна Түштүк Кореядағы Пхеньянга каршы активдердин кадрге үгүт баракчаларын жана материалдарды жөнөтүүсү себеп болгон. 2020-жылдын 6-июнунда Түндүк Корея Кесон өнөр жай комплексинин координациялык бюросун жардырган. Ошондон бери мамиле чыңалууда. Булак Назар Ньюс. Акылбек Жапаров: Баткен обласы кандай болуп өзгөрөрүн 2-3 жылда көрө аласыңар. Баткен облусун өнүктүрүү фонду түзүлүп, ага жыл сайын жарым миллиард сом которулуп турат. Бул тууралуу 13-октябрда парламентте өкмөттүн сунушталган жаңы курамы каралып жатканда министрлер кабинетинин төрагасынын милдетин аткаруучу Акылбек Жапаров билдирди. Баткен обласы кандай болуп өзгөрөрүн 2-3 жылда көрө аласыңар. Сиздердин тапшырмаңыздар менен жакынкы арада Баткендин өнүктүрүү фонду болот. Жыл сайын 500 миллион сом бөлүп турабыз. Мындан тышкары чет мамлекеттерден, эл аралык финансылык институттардан баарынан сурандык. Жакынкы 5-10 жыл ичинде Баткен жана Нарын областына болгон финансылык мүмкүнчүлүктөрдү жумшайбыз. Баткен биздин эң алыскы эмес, Кыргызстан баштала турган обласыбыз. Баткенге түздөн-түз көңүл бурабыз. 2-3 жыл ичинде Баткен обласы кандай болуп өзгөргөнүн көрөсүздөр, деди Жапаров. Белгилей кетсек, Баткен обласы борбордон эң алыс жайгашкан. Кыргызстандын Тажикстан жана Өзбекстан менен чектешкен тилкесиндеги аймак. Коңшулар менен чек ара такталып бүтө элек болгондуктан жер суу талаш маселелери утургатталып турат. Эске салсак, быйыл жазында Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта 36 кыргыз, 19 тажик жараны көз жумган. Жүздөгөн үйлөр, социалдык объектилер талкаланган. Булак Назар Ньюс, Чекит KG.